Назарбаев менен Токаевдин ортосундагы бийлик үчүн күрөш уланууда. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев учурдагы мамлекет башчы Касым-Жомарт Токаев менен өлкөдөгү активдерди кайра бөлүштүрүү боюнча катуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Андагы маалыматка ылайык учурда өлкөдө бийлик үчүн күрөш уланып жатат. Казакстандын экс-президентинин мурдагы кеңешчиси Ермухамед Эртызбаев Назарбаев менен Токаев сүйлөшүүлөрү уланып жатканын билдирген. Айрым басылмалар Казакстандын биринчи президенти учурда Кытайда экенин жазса, Эртызбаев Назарбаев дагы эле өлкөдө экенин билдирген. Албетте Назарбаевдин доору бүттү, деди Эртызбаев. Нурсултан Назарбаев акыркы жолу 28 декабрда Санкт-Петербург шаарында эл алдына чыккан. Анда Назарбаев Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушкан. Эске сала кетсек, Нурсултан Назарбаев Казакстандагы башаламандык учурунда тагыраагы 2-3 январь күндөрү өзү туулуп өскөн Шамалган айылында болгондугу кабарланган. Адахан Мадумаров менен Исхак Масалиев кайрадан сурак берүүдө. Жогорку кеңештин депутаттары Адахан Мадумаров менен Исхак Масалиев башкы прокуратурага суракка кайрадан чакырылды. Маалыматты башкы көзөмөл органынан тастыкташты. Учурда эки депутат кыргыз-тажик чек арасы боюнча сурак берүүдө. Эскерте кетсек, аймакты ижарага берүү боюнча протоколго кыргыз тараптан Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда Адахан Мадумаров жана анын тажик кесиптеши Амиркул Азимов кол койгон. Данияр Тербишалиев атайын кызматка сүйлөшүүгө чакырылды. Бул тууралуу жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Элдик кошундар бирикмесинин төрагасы Данияр Тербишалиев Facebook баракчасына жазды. Анда камактагы экс-депутат Бакытбек Калмаматовго байланыштуу сүйлөшүүгө чакырылганын билдирди. УКМК иштебей жатат деп жатасыңар. Иштеп жатат. Саясий туркун Бакытбек Калмаматовду колдоп, сотко катышып, билдирүү жазганыма 2-3 күн боло элек. Сүйлөшүүгө чакырышты деген билдирүү калтырды. Улуттук коопсуздук комитети азырынча буга байланыштуу комментарий бере элек.